печень в 6 раз лучше, чем должна быть у нормального человека. Повышенный холестерин есть, именно плохой холестерин. Салмак! О, güç! Тамол может быть, что-то, может быть алкоголь был, то есть нужно с ней разговаривать уже, спросить. Понятно. У вас высокий сахар в крови, Байкуш, алкоголь битке кыйналышы мүмкүн да? шанс, Не, нормально. Өзүмө сезилип атат. мы это на практике покажем. Ошо балдар келинчегим Үмүт бар да, 1 ай 2 айдан кийин жакшы бодро басып оокатка каттыш керек. Анан Кудай буйрса, быйыл 5 тыштасак, 1-майга чейин. Анан дагы эме аракет кылып көрөбүз го. Ошентип бүгүнкү биздин ашыгууларды спорттон анча мынча кабары бар. Биздин исламыбызда өтүп көрүп атат. Машыктыруучу жок болгонуна байланыштуу. Азыр кроссфит жасап атабыз. Бияқта келимдин себеби биринчиден ден соолукту караш керек. Ден соолукту караш керек экен. Бул ашыкча салмак, бул ар кандай ооруларды алып келет экен. Ошо өзүм ден соолугумду карап арттайын деп чечтим. Эми бул баяцты биз көптөн бери тааныйбыз. Бул баягы жаш кезде битке туура эмес кылып койгондуктан бул баясыбыз исмабыз битке салмак алып алган да. Бирок мунун характери бешеный. Мен билем, бунун тренировкаларын көргөм. Режимден чыгып калган да. Бул профессиональный спортсмен. Марат байке мен Кудайга шүгүр. Бул 57 жашта, 57 жашта ошо байкелер диванда туруп, келип, ошо басып келип, ошо жаштар менен таймашкан, бул эң сонун. Эркек экен, азамат экен, кыйынчылыгын айтпай атат. Телеөгөрүүчүлөр деле көрүп атасың болуш керек. Тери куюлуп атат. Чыдап эле, намыстанып эле биздин сөздү кой. Ушуларды сөзүн эметпейин деп эле жатып алган жок да. Машыгып атат. Ошон үчүн Марат байкеники жылыштар абдан сонун. Чын эле мен абдан ыраазымын да Марат байке. башында келгенде ар бир кыймылдыбыз оор болуп, кыйын болуп аткан 2-3 күн кыйналдык. Анан азыр Кудайга шүгүр жакшы жибип денелери жакшы болуп калды. Питаниябыз дагы өзгөрдү. Ошо диетологдун айтышы боюнча жеп атабыз. Анча-мынча бузуп койгон эле болбосок. Марат байке, да? Так, витамин D низкий уровень. Это первый витамин, который отвечает за здоровье, за ваш иммунитет. Поэтому витамин D обязательно. Тестостерон у вас на самой нижней границе уровня. То есть он у вас должен быть условно в вашем возрасте где-то утренний 20, и где-то к вечеру он уже к нижней границе должен спускаться. В вашем случае вы просыпаетесь на нижней границе уже. Над этим работать будем. Так, инсулин нормальный у вас, ТТГ нормальный, щитовидная железа. Работа по крови, на удивление, все хорошо. Кровь хорошая у вас. У вас высокий сахар в крови, преддиабетное состояние второго типа и очень сниженный уровень холестерина. Над этим я буду смотреть, надо с коллегами связаться, обсудить. Гепатоз печени у вас имеется. Негизи кыргыздар тамакты көп жейбиз да. А так могу деле тамак жетиштүү экен. Көксөк бар экен анча-мынча.
Анан эми дагы эмки жумада эттерди, балык, тоокун эттерин кошобуз деп атат. Эми аны көрөбүз ага чейин. Бул деле жетиштүү. Так, Исламбек Кудайбергенов. Так, у нас что есть? Так, по крови у нас все хорошо здесь. Кровь не густая. Витамин D, небольшой дефицит есть. Больших проблем нету, да. Немножко поднятый женский гормон. Мы вот над этим работать будем. И будем работать над тестостероном. Хотя он на нижней границе нормы. Сейчас 13. Так, потом что у нас есть? По холестерину хорошо. Гепатоз печени имеется. Печень нужно будет нам почистить. Я гепатопротекторы выпишу, нужно будет их пропить обязательно. Так, сахар более-менее в норме. Так. Ошо биздин ошо талисман эмес бут ооруйт. Ошо биртке ошо буту менен ооруган үчүн ошо программалар азыр ошо түзүп бериш аябай кыйын болуп атат. Эмки жумада Кудайым буйрса оңой болот. Эми бул баягы мындай караганда сустав деп коет. Кыргызча болсо муундары уже жибип калды. Эми талисман менен иштеш битке өзгөчө да. Ошон үчүн бунун менен да өзүнчө бир ушу проекттин ичинде акырын көргөзөбүз. Кичинекей кезинде ошо травма алыптыр. Ошо травманы карабай калгандыктан ошо буттар менен бир проблемалар бар да. Бирок ошону да өзгөрткөнгө аракеттенебиз. Биз менен болуңуздар. Бул Кудай сактасын мындай проблема үй бүлөлөрүңүздө болбош үчүн эмне кылса болот экенин, аны кандай профилактика жүзүндө биз да көргөзөбүз. Нурсен талисман. Первое, что у нас есть по крови, да, во-первых, очень мало воды в крови, то есть вы пьете мало. Кровь за счет этого густая. Кровь неплохая, но за счет того, что воды мало и вода густая. На этом и может состояние общее тоже ощущаться плохим. Что у нас есть? У нас повышенный холестерин есть, либо именно плохой холестерин, так скажем, да, вот простым языком, чтобы не вдаваться. У нас есть гепатоз печени, у нас токсическое воздействие на печень есть, немножко увеличенный сахар, над этим работать будем. Печень в 6 раз хуже, чем должна быть у нормального человека. Это может быть жирные, жареные продукты, это может быть много сладкого, это рафинированные продукты. Вот, поэтому нужно следить. Витамин D практически отсутствует полностью в организме. Вообще практически. То есть, если у кого-то он сниженный, здесь его вообще нет. То есть, настолько дефицит, огромный дефицит. Уровень тестостерона соответствует возрасту 60-летнего человека. Мы будем его поднимать естественным путем, ничего колоть мы не будем с вами. Щитовидная железа хорошо работает, проблем там нету. С простатой проблем нету. С женскими, так скажем, гормонами эстрадиолом Е2 нет проблем. Высокий инсулин. Ну, на фоне уровня высокого веса инсулин высокий всегда как бы считается обыденной картиной. Эми казыр Айкөлүков чуть башкараак да бирке. Эмне дегенде, бунун спорту сумо. Салмак, оор, күч депчи. А мен азыр бияка алып келдим, мен эмне деп атам? Сулуулук, арыкташ керек депчи. Ошо эки принцип менен байкуш Айкөлүков битке кыйналышы мүмкүн да. Анткени анын машыктыруучулары өмүр бою башканы айтып келген да. Сен мощныйсың, сен тигиндейсиң. А мен бияка келип келгенде эмне деп атам? Айкөл, сен сулуусуң, сен татынакайсың, сен арыкташың керек, өзүң алдыга коюш керек, сен күйөөгө тийишиң керек, пландарды кой депчи. Ошо эки машыктыруучунун эки ой жүгүртүүсү бирке бири-бирине дал келбей атат да. Тиги машыктыруусуна чемпион керек. Мага биздин желекти өтө. Мага кереги жок чемпион. Мага татынакай, күйөөгө тийген, өзүн караган 3-4 баланы төрөгөн Айкөлдү көрөм да. Так, Айкөл. Да, вот рядом. У вас витамин D также полностью отсутствует, его нету. Потом высокий пролактин уровень тоже, он будет, скажем так, тормозить наше похудение, поэтому мы будем его снижать. Уровень щитовидной железы хорошо работает, щитовидка. Инсулин чуточку повышенный, но в пределах разумного, так скажем, да. Сахар нормальный, печень хорошая. Холестерин немножко сниженный. Нам нужно будет добавить продукты высокосодержащие жиров. Ну, то есть это омега-3, это орешки. Это все в диете будет. Как раз у нас сегодня новый план по диете будет. Так, по крови. Гемоглобин хороший у вас. Кровь не густая. Единственное, увеличены тромбоциты. Вот сейчас на уровне ваших тренировок плюс кардионагрузок они должны снизиться. То есть прием каких-то антиагрегантов, ну то есть аспирин простым языком, его не нужно принимать. Азыр кичине өзүмдү жеңилирээк сезип калдым. Себеби кечөө бизге диетанын эмеси келген, мен жеңилирээк тамак жедим да. Кечкисин уже киви, овощ мененчи. Эртең менен өзүм жеңил сезип, мындай жеңил туруп кеттим да.
басканда бир аз жеңилирээк болуп калды. Себеби мурда басканда буттарың вести көтөрө албай күч келип ооруп кетчү эле да. Элизка укпасын, Элизаны мен мактабайм көзүндө. А так мындай. Аны кыйкыр эле урушуп атам. Ага, адам баласы эки мотивациядан бар да. Мактаганда мотивация, аны кыйнаганда, Элиза кыйнаганда. Ошон үчүн Элиза кыйнат. Аны укпасын муну айлана. Муну бетине мактамай жок. Элиза давай, болбой атат, окшошпой атат деп эле. Элизанын планкасын мондай коюш керек да. Жашоодочу эркек кишилер бар, планканы мондай койсоң, өйдө келип алат да. Элизаныкы мындай. Бияка койсоң, бияка келип алат. Ошон үчүн биз болсо маяка чейин алабыз. Анан жок дегенде маяка келип алсын да. Бирок биздики мына максат могу жерде эле болчу. Ошентсе деле маяка койсокчу, могу жерге барат. Элиза менин клиентим, мисалы. Элиза чемпион болбойт эч качан. Элиза сулуу кыз болот. Сулуу айым болот. Көрөсүңөр. Элиза также отсутствует полностью витамин D. Так, по щитовидной железе все хорошо. Сахар более-менее нормально. Печень, у нее токсическое воздействие на печень есть. Возможно, она принимала в ближайшее время какие-то препараты, ну, может быть, антибиотики, парацетамол, может быть, что-то, может быть, алкоголь был. То есть нужно с ней разговаривать уже, спросить. Да? По холестерину проблем никаких нету. Печень, гепатоза нету. Кровь хорошая, гемоглобин хороший. Очень редко такое у девушек видеть. В общем, кровь у нас хорошая. Витаминов группы В тоже, в принципе, в дефиците нету. Диетолог менен, ошол тренерлер менен тыгыз байланышта иштеп, булчуңдар, дене сөөктөргө чейин какча ооруган учурлар болуп атат. Бүгүн кичине жакшы. Бир жумада азырынча таразага түшө элекпиз, салмагыбызды текшере элекпиз, бирок мен ойлойм бир жакшы жыйынтыкка келатат болуш керекпиз деп. Себеби өзүмө сезилип атат. Бар экен мурчу. Ушундай да бар бизде. Мурунтан бери эле ошо ырчыларга, актерлорго, шоу-бизнес чөйрөсүндө жүргөндөргө нам берем да. Булар кыйын. Билесиңер, Булар болсо тамакты жебей коюшу мүмкүн, уктабай коюшу мүмкүн. Койгон максатына жетет. Мен ошо ойлойм, ошо биздин проекттин чемпиону ошо алып болот. Булар эң таланттуу кишилер болот. Анткени булар болсо өз чөйрөсүн укмуштай билет. Болду. Ошон үчүн баарына буларга мен ырчы ойлойм ошо чемпион болот да. Айтпаңла бирок. Мен эч кимге тартпайм. Бирок ойлойм да, мен характеримен ошо канча жылдан бери мен машык туручумун. Ырчылар, эмелер, актерлордун характери катуу, аябай катуу. Так, Алымкул. Да. Витамин D опять. Ну, то есть вы понимаете, мы делаем вывод такой, что витамин D – это добавка, которая принимается, в принципе, на постоянной основе. Мы сейчас его выведем на нормальный уровень, а потом будете его поддерживать, скажем. Да? Вот, кстати, тестостерон здесь единственный у человека, который более-менее до 14,5. Это низкий тестостерон считается, но он уже входит как бы на нижних границах нормы. Чуть-чуть повышенный эстрадиол, в простонародье его называют женским гормоном. Гепатоз печени у него имеется, токсическое воздействие на печень имеется, то есть ГГТ у него повышенный, плюс, возможно, у него желчеотток нарушенный на этом фоне. В общем, в целом, картина какая у вас? Пока у вас проблемы идут с печенью, с сахаром, да, вам будет сложнее худеть. Проблемы с тестостероном тоже сложно худеть, потому что это первый наш гормон, который помогает нам сжигать жир и превращать и растить мышечную массу, сухую мышечную массу. А таких критичных у нас никого нет? Нет, критичных таких моментов, чтобы вот прям куда-то отправлять в больницу, нету. Все в пределах разумного. Анализы чуть-чуть напугал вас, чтобы у вас немножко желание появилось за своим здоровьем следить. Но я вам скажу, что это все поправимо. Ко мне люди приходят намного хуже анализы. Намного хуже анализы приходят. Все выравнивается. Нам нужно же показать, что вот был такой результат, мы достигли такого результата, а не просто, чтобы мы разговаривали здесь и говорили, как должно быть. Мы это на практике покажем. Үй бүлөм берип атат, баары ушундай эметем десем, жаалап макулата баргыла деди. Ошо балдар келинчегим барсаң бар давай деп шыкактандырышты.
Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биздин жаңы дем долбоорунун эң улуу катышуучусу Марат байкенин үйүнө конокко келдик. Марат байке үйүндө эмнелер менен алектенет, эмне менен өзүн алаксытат, эмне жумуштарды кылат, алдыда чогуу кирип сиздер менен бирге көрөлү. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы Марат байке? Кош келдиңер. Келдик, келип калдык. Негизи шаардан сиздин үйүңүзгө чейин келип кеткен кыйын экен. Сизге азыр жолдо келатып көрдүк. Канчалык кыйын болгонун. Ушунча километр жолду басып бизге залга келгениңиз үчүн сизге рахмат айткым келет. Жолуңуз узак экен. Керек болсо барат кезинде. Ден соолук керек болсо. Ооба. Ошо кош келсеңер, менин үйүм ачык ар дайым силерге келиңиздер. Экөөбүз жаңы үйлөнгөндө болуш керек 91-жыл, 92-жыл болуп калат го дейм жазы. О 95-жылы экен. Ушул бар экен. Экөөбүз түшкөн жер суши бар. Анда деле курсаң чыга баштапты го. Ошо көбүнчө жашоонун баары эле тоо менен байланыштуу. Өзүң көрүп атасың сүрөттөр, тияктагы сүрөттөр. Ошо моюда бир 90-га жакындап калсам керек эле. Где-то 85 килограмм. Болсом керек эле. Монда оларда 90 килограмм болчумун. Где-то 90 килограмм болуп баргам. Акыркы 2008-тери бар, бээде жок экен. Могу эле. Онда уже бир 95 болуп калсам керек эле, 100га жакындап калсам керек. Жаш кез. Мода 2006, мында да ошо бир 90 тегерегинде болчумун. Бул сүрөт ошо 95 жылкы. Мында эки балалуу болуп калгам. Атам, апам келинчегим болуп түшкөнбүз. Мында 80 килограммга тегерек болсо керек эле. 2013 бээде бир 110 килограмм болуп калсам керек эле. Точно айта албайм, бирок уже. Бул болсо былтыр түштүк. Тойго барып анан үй-бүлөбүз менен түшүп коелу дегенбиз. Мында уже 127 килограмм болчумун. Бул баалда. Долбоорго катышкан негизи жакшы эле болду ошойт деп койдум да. Эмне үчүн кышы менен эле ошо кылган ушул үйгө кичине суук болгондо жумушун кылбай калат. Андан көрө кичине өзүмдүн ден соолугума караган жакшы эле го дейм. Үмүт бар да, 1 ай 2 айдан кийин бир жакшы бодро басып оокат кылып калыш керек деген. Ошо менен эле чыкпай анын оокатын биз кылып атабыз. Ошо айттым, мен бүгүн өлө кыйнады. Алар жаштан карасам бүт эле балдар менен тең турбай. Улуусу 90-жылкы деди. Мен балам 93-та. Өзүм балдар менен тең тайлашып жүрүп жүрбөйбү. Анан биз деле диета кандай? Биз көп болсо нан жебе, малю жебе койда деп коебуз да. Азыр жана эме бергени, списка кагаз бергени диетолог эмес. Бизге ошол эме болду. Эми о болот экен, болду. Сага бүттү, жок, эчтеке жок деп берип коет. Анда сиздин максатыңыз 80 килограммга түшүү экен, э? 80 болсо жакшы, эми аракет кылабыз да. Жок дегенде бир 85 болсо. Ушуга деле шүгүр. Баягынтан бери деле почти 8 килограммдай болуп калды. Түшкөнүбүз. Кантипи жеңил болуп, басканың турган, тепкичтен эртең менен түшкөндө бүт баарын ооруп, мына капталды бир жылдан кармап алып түштүм да. Аз шып-шып ылдый секирип чөм, ылдый кайра чыгам. Келгенде көңүлүн карап кандай болду деп кызыгып аябай сурайбыз. Баарын айтып берет, ылдаганын айтып берет, тарткандарын айтып берет, бүт айтып берет. Күнүнкүсүн айтайынбы? 200 грамм түштүм, 500 грамм түштүм. Эртең менен тамагы челеккесте барат. Ошондо түшөт. Андан кийин кайра келип эмеде түшөт. Тамак ичкенден бир сыйра түшүп коет. Андан тышкары жана лишний кийимдерин чечип да түшөт.
чечпей да чөт. Анан кайсы кийим ужа канча килограмм туранын билип калдык. Ошентет. Бирок токтой түштү. Кечөөнү эртең менен 16-900 бирдемче деди. Бүгүн уже эме кылганда уже что-то 17ден өйдө болуп атат да. Кечөөн 1.16 көрсөттү, бүгүн көрсөтпөй калды уже деп. Ага да переживать этип атат. Бизге мүмкүнчүлүк берген проекттеги балдарга рахмат. Ушундай жакшы бир шарт түзүп беришти арыктаганга. Болбосо үйдөн мисалы арыктайын дейсиң, 1 жасайсың, 2 жасайсың, тиштап коет экенсиң. Тиякта артыңан байке давай, дагы 2 калды, 5 калды деп эле артыңан сүрөп турса, анан уялганыңан кылат экенсиң. Тим эле уже болбой калсаң да болду деп тиштап койсоң да, эми мен кичине эс алып турам, дагы 1-2 кыл деп ошентип кылдыртып атышат. Жакшы. Тоолор баягы жүрөгүң тоолордо калып калгандай сыяктуу тоого эле тартып турат да. Өзүнүн балалыгы тоодо өскөн да негизи. Атасына жардам берип эле. Атасы мал бакчы, ошо менен эле тоодо өскөн, өзү эле тоонун эле баласы негизи. Тоодо эле өскөн. Балалыгым ушу тоолордо өттү да, анткени атам менен апам бала кезден бери, ошо мен кички кезимден бери ошо булар мал менен тоодо болушту да, көбүнчөчү. Анан мояк беш мисалы Адыгене жайлоосу, Кадырбер жайлоосу деп коет мояк бети. Буларды кичирээк кезде жайладым. Могу чоң кыр турбайбы, Каразоодон түшкөн. Ошону ат жойлоонун кыры деп коет. Ошонун ар жагы кенен жайыттар бар. Аяка 2 ай жайласаң менен мал аябай токтоголок болуп семинип келет да. Кара чокуга чыккам. Анан эки жагынан тең жарымына чейин бу кара чокусунун төбөсүндө болгом. Атам экөөбүз драматург экөөбүз чокусуна далай чыктык. Анан бу комсомолго капталынан бала кезде чыгып, жарымына чейин баарынан кетип калгам да. Анан бу кийин убакыт өткөндө кайра бир чыгайын деп 2 жолу ошо эмесине чейин жеттим да, мындай секип турбай. Ошонун ар жак бетине чейин жеттим. Анан төбөсүнө жете албай калдым. Анан Кудай буйрса, быйыл 5ти тыштасак ошо 1-майга чейин. Анан дагы бир аракет кылып көрөбүз го. Булар тоолор жаш бойдон тура берет да, биз карайбыз, биз өтөбүз. Баягы максат деп койгон, баягы максатым, баягы негизи максатың баягы балдарын эме үй бүлөңдүн амандыгы, ошолордун иманы, ошол нерсе да. Акыреттики Аллахтын ыраазычылыгына татыктуу болуп жашоо да. Анан биз бул дүйнөгө эмне үчүн келдик, ошо негизи максат Аллах ыраазычылыгын табалы тап келдик да. Анан бул болсо кички максаттар да. Наедаются. Нет, вообще на самом деле еды у вас очень мало. Менки бош убактымда шуя менен алектенем.
Бүгүн жакшы машыктык деп стейк жеп коелу.